Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев менен депутат Улан Перимов Кыргыздын улуттук туусундагы күндүн нурунун сүрөтүн өзгөртүүнү сунуштап коомдук талкууга коюлду. Мындай сунуш бир катар сын пикир менен коштолду. Биз азыр калган эл өкүлдөрүнүн мындай сунушка макулбу, ошону менен бирге эле туунун тарыхын билеби сурап көрмөкчүбүз. Сиздин кесиптештериңиз Кыргыздын мамлекеттик туусундагы сүрөттү күндүн нурун чагылдырган сүрөттү өзгөртүүнү сунуштап атат да, күн карамага окшошуп калыптыр деп. Сиз ушул пикирди колдойсузбу? Эми азыр биздин эки депутатыбыз ошо өзгөртүү боюнча демилгелеп сунуштап атат. Мен эми бул тууду баягы мындай желбиреп турганын, күн карамага окшошуп калган ошону түз кылыш керек деген варианттарды сунушташып атпайбы. Анан эми мен буну дагы палатада комитеттерге талкууга чыкканда ошону буга чейин эми баягы тууда мен мындай желбиреп турган сыяктуу деле кабыл алып ошону колдонуп келдик да ушундан бери. Анан азыр эми күн карамага окшошуп калыптыр дегенин түз кылса ошол эмне үчүн деп дагы өзү демилгечилер өздөрүнүн оюн баягы депутаттарга түшүндүрүп бергенден кийин анан өзүмдүн оюмду мен билдирем го деп ойлойм, же колдоймбу же колдобоймбу депчи. Азырда талкуу болот да. Туунун тарыхын билесизби? Качан кабыл алынган? Эми туунун тарыхы 1992 жылы 3 мартта бул легендарлуу парламентте көп талкуу жаратып отуруп 92 жылы 2 мартта кабыл алынган. Туунун автору туунун Эдил Айдарбеков. Жусуп. Эми ошол Эдил Айдарбеков, ана Жусуп фамилиясы Матаев. Дагы бешөөдүн атын эстей албайбыз. атын эстей албайм. Рахмат. Эми менин пикирим, мен айтат элем, негизги мыйзам долбоорун сунуштаган мен коллегаларыман сураш керек эле. Негизги кандай бул мыйзамды эмне негиз болгонучу. Бирок мен өзүм пикиримде бүгүнкү күнү биздин туубуз, желегибиз абдан бир жакшы. Азыр эми эч бир мындай негиз жок деп айтат элем да. Туунун тарыхын билесизби? Качан, кайсы күнү кабыл алынган, авторлору ким? Биздин туубуз 92 жылы 3 мартта кабыл алынган. Авторлорун Айдарбековду билем, дагы бар эмелеричи. Бул боюнча мен кыска эле айтып кетейин. Кыргыз көк асаба кызыл туу деп келген. Асаба эмне, туу эмне экенин дагы айырмалап билишибиз керек. Бул эң жакшы нерсе. Бул түпкүлүгү болот. Экинчи нерсе, биз бул негизги символдорубуздун бири болгондуктан муну сүрөтүн алмаштырып өзгөртө бергенде оюнчук эмес. Эгер бул өзгөрө турган болсо, анда конституциябызга дагы өзгөртүүлөр кириши керек болот деп эсептейм мен. Негизги маселе ушунда, менин оюм, пикирим. Туунун тарыхын билесизби? Туунун кабыл алуу тарыхы өтө талаш тартыштар менен тартылган жана ошол кабыл алынган. Кабыл алынгандан бери мына ошол Кайсы жылы, кайсы күнү? Республикасынын негизги туусу болуп эсептелип келет. Кайсыл жылы, кайсыл күнү бул 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Авторлору Иптаров, Айдаралиевдер ушул биздин желегибиздин автору болуп эсептелинет. Жок, мен толук айта албайм. Эмне себептен мен ушул проектти өзү көргөн жокмун да. Бирок негизи мага эски эле жагат, чынын айтканда. Ашын туусуну алмаштырганга эмне зарылчылыгы бар точно билбейм да. Ошону сүйлөшкөндөн кийин сизге толук айта алам да. Анан буга эле кошумча улай суроо. Кыргыз туусунун тарыхын билесизби? Качан кабыл алынган? Авторлору ким? 91 жылдан 5 октябрда. Авторлору ким? Авторду эсин чыгып калды, чынын айткандачы. Мен колдобойм. Будан башка да маселе толтура. Бизде азыр элдер кымбатчылык баары мына көп маселе болуп атат. Анан бир эле туунун өңүн түз үчүн биз көтөргөнбүзгө туура эмес. Туунун тарыхын билесизби? Качан кабыл алынган, авторлору ким?
Ова 1993 кабыл алган. Сыдыков, Кулуев, ошолор автор кутунун. Эми негизинен бул жердеги максат баягы күн карамага окшобой нурга окшоп турсун деген ойду айтылып жатат. Бирок бул жерде баягы чоң түсүн дагы, мисалы кызылды көк кылып, анан жылдыз ай коюп дегендей ушундай идеологиялык жана бир чоң философиялык маани түшүндүргөн, улуттук баркты, наркты көтөргөн маанидеги өзгөртүүлөр болсо, ошондой келечекте да болсо кылса туура болот да. Анан кийин азыркы мындай кыйшайып турганды түздөп коюу менен кийин дагы өзгөрүлүп калса убакыркерчилик көп болот. Ошон үчүн өзгөртсөк бир кеңирээк талкуулап, бир жакшы мындан ары бүт кийинкиге төөлүп кала тургандай кылып өзгөртүүгө барсак жакшы болот. Кыргызстандын Гарантия жок болуп атат, ошол ийилип калган жалбыракты түздөп койсок эле мындан кийин өзгөрүлбөйт деп, анан эртең чыгат кызыл болуп калыптыр, ошону көк кылышыбыз керек, манас көк желек көтөргөн деп. Анан түсүнөн кийин дагы ал нурду дагы кирпичечен болуп калыптыр деп чыгышат, ошентип сын көбөйө берет да. Ошого дагы талкуулар болуп, жалпы элдин колдоосу менен чечсе кийин келечеги да жакшы болот. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу качан кабыл алынган, авторлору ким билесизби? Мен азыр суроолорго даярданып аттым эле, анан тактап сизге кагаз жүзүнө жооп берип коеюн. Рахмат. Эми мен бир сөз менен айта турган болсом, андан башка деле жумуш толтурат. Туунун тарыхын билесизби? Кайсы жылы кабыл алынган, авторлору ким? 1990 азыр так эсимде жок экен. Ошол боюнча комментарий бере албайм. Өзүм мындай да, менин оюмча bundan көп деле мындай кандай десем драматика кылбаш керек да, драматизировать надо, орусча айтканда. Эмне дегенде мен мына тарыхты карап чыктым, мына Россиянын эле желеги акыркы 30 жылдын ичинде абдан көп жолу алмаштыр да, түсүчү. Бир карасаң темно-синий болуп калып, бир карасаң светло-синий. Булар эми көп деле мындай неме кылбай эле алмаштырып атыптыр да. Значит, бул деле керек нерсе экен. Эси ошондой империя, Россия чоң мамлекет да. Ошолор өзгөртүү киргизип атса, анда биз деле киргизсек болот экен деп ойлойм да. Ал жакта деле мындай карап көргөндө чыныгында ошол мындай караса күн карама окшош калганда, эми мен ойлойм алмаштырып койсо деле эчтеке жаман болбойт да. Анан ошону алмаштырбаш керек да. Анан тиги ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Мен ойлоп атам, бул нормально, бул өлкө өнүккөн сайын ошондой символикалар алмаштырса, андан эчтеке жаман болбойт го деп ойлойм да. Бир жагын ошол карап көрүшүбүз керек, ошол каражат жагы кандай болот экен деп, ошонусун эс чечип алсак эле, мен ойлойм эчтеке болбойт го деп. Өзүңүз туунун тарыхын билесизби? Качан кабыл алынган, авторлору ким? Чын айтсам, мен ал жерден карап аптырмын, биздин туу боюнчачы. Бирок эми баягы эгемендикти алганда эле ошол мезгилде эле чечилген да биздин символикаларыбызчы. Мен ойлойм, ошол биздин гербибиз деле жакшы, анан ушул биздин туубуз деле кызмат кылып келатат. Мен ойлойм, бул жерден алмаштырса да болот, алмаштырбаса деле болот. Алмаштырсак андан да жакшы болот деп ойлойм. Мындай эстетикасы жакшыраак болду деп ойлойм да, менчи карап көрсөм. Эми бул мындай, бул маселе боюнча негизи эле каяктан жаралды деген маселе болушу мүмкүн да. Мен ойлоп турам, бул маселе ушул депутаттар жакынкы араларда ошол чыкканга чейин Корея мамлекетине, Өзбекстан мамлекетине жана Азербайжан мамлекеттерине барып келген да. Мен ойлойм, ошол жерде бир кандайдыр сөз чыкса керек. Жөн эле келип эле бүгүн эле бул маселени чыгарбайт да. Ошол жерде бир кандайдыр бир ошол желекке болгон бир мүмкүн пикирлер айтылып калышы мүмкүн. Ошонун негизинде келип өзгөртөбүз деген пикирде деп ойлойм да. Мен эми бул депутаттарга комментарий бере албайм. Бирок айтат элем, эми негизи эле 32 жылда биздин көзүбүз көнүп, жана жүрөгүбүз муну сүйүп калган, бир өзүбүздүн бир жүрөгүбүз менен кабыл алып калган символдун бири да. Буну бүгүнкү күнү өзгөртүш үчүн жөн эле бүгүн эле өзгөртүп коюш өтө татаал болот. Эл буну кабыл алыш бул өтө татаал нерсе да. Ал үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүш керек, тарыхчылар кириш керек, окумуштуулар, бир топ чыгармачыл адамдар кириш керек. Анан ошол туунун катачылыктарын айта алса, далилдей алса, же башка флаг, башка туунун жакшы экенин далилдей алса, элди ынандыра алса гана
ошондо гана биз аны макул деп кабыл алганга туура келет да. Ал эми башкача мындай бүгүнкү күнү жолу жок болуп атат, же башка бир ниет да жок болуш керек деп ойлойм да. Өзүңүз туунун тарыхын билесизби? Качан кабыл алынган, авторлору ким? 92-жылы Сыдыков болуш керек, ошо 92-жылы кабыл алган. Жок, мен аны менен макул эмесмин. Азыр ушул биздин мамлекеттик символдорго тийишпеш керек да. Ал эми түз болсо деле, мындай болсо деле мазмуну түшүнүктүү эле да. Анын мааниси түшүнүктүү эле, ал күндү көрсөтүп турат. Ошондуктан аны түз кылгандан, буяк кылгандан мен ойлойм, көп эле просто убакыт кетирип атабыз да. Болбогон нерселер. Бизде аябай эле көп маселелер көп да. Социалдык канча маселе, экономикалык маселе, чек ара бар, ал бар, бул бар. Бул эми мындай мындайча айтканда бүгүнкү кажети деле жок да, мындай вопросторду караганда. Ал эми өзүңүз туунун тарыхын билесизби? Качан кабыл алынган, авторлору ким? Общий эле билем, жалпы эле, что 3 киши автор болгон, алардын фамилиясын азыр так эстеп айта албайм. Кайсы жылы кабыл алынган? 90, эгер болсо 91-жылы кабыл алынган. Мен аны колдобойм. Рахмат. Эмнеге пикириңизди айтып койбойсузбу? Пикирим жок. Анда